Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Садыр Жапаровдун эң жакын тарапташы катары эсептелген Мелис Аспековдун Сыймык Жапыкеевке каршы көрсөтмө бергенин ырастады. Жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт ишканасынын жетекчилери мамлекетке 5 миллион 250 миң сомдон ашуун зыян келтиргенин аныктады. Текшерүүдөн кийин 8 добуш берүү тилкесинин шайлоо боюнча жыйынтыктары жокко чыгарылды. Бакырчаак Бакай Кайманатовар Бакай Кашкарбаевка кылмыш иши козголду. Бирок ал бийлик эмес, оппозицияны кырабыз, жоёбуз деп жүргөндө эч ким унчуккан эмес. Садыр Жапаровдун тарапташы Бакай Кашкарбаевка башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Бул аракетке Кашкарбаевдун социалдык тармактагы баракчасына бийлик өкүлүн коркутканы же ага карата зомбулук көрсөткөнү чагылдырылган видео тасмалардын жарыяланганы негиз болгон. Шаарында Бакай Кашкарбаев өздүгү аныкталбаган адамдардын тобу менен Ысык Көл облустук прокуратурасынын бөлүмүнүн башчысына карата коркутуу жана зомбулук көрсөтүү туурасында видео билдирүүлөрдү жасап, анда ал жалпы элди көтөрүлүүгө, прокуратура кызматкерин башын кесүүгө, жанчууга, тиштерин талкалоого жана көздөрүн чукууга чакырган. Бакай Кашкарбаев элдик көзөмөлдөгөн кыймыл түзүп, укук коргоо органдарынын, прокуратуранын, соттун ишин текшерерин жарыялаган. Өткөн бейшембиде башкы прокуратурага барып, Курманкул Зулушевди кабыл алсын деп чатак салган. Чакырпайсыңар, өкүлдөрдү чакырпайсыңар. Чакырдык, айттык. Кана, жок, ким келет? Ким? Кана, ким? Ачпайсың, биз киргизбейбизби? Эмне бияка кирсе болбойбу, мүмкүн эмеспи? Зонабы же түрмөбү? Киргизгиле журналисттерди ичине. Жок, киргизсе болбойбу? Кирбейли. Бирок Бакай Кашкарбаев 5 октябрдан бери саясатчыларга ар кандай коркутууларды жасап келет. Ал Садыр Жапаровдун оппоненттерин талкалайбыз, жоготобуз деген билдирүүлөрдү дагы жасаган. Ал 13 октябрда экс-президент Жээнбековдун башын арматура менен жанчыйм деген. Бирок башкы прокуратура ал учурда эч кандай көңүл бурбай, качан гана Кашкарбаев аларды дагы жазалоону талап кылып, имаратына барып тополоң сала баштаганда кылмыш ишин козгоп жатат. Мындан улам эгер бийликти колдоп, бийликтин оппоненттерин каалагандай каралап, жамандап коркута берсе, эч жаза жок экенин далилдеп отурушат. Айт, Бакай келиптир деп кой, Бакай. Журналисттер келди. Ош шаарындагы Ниязалы атындагы окуу жайдын кызматкерлерин милиция суракка чакырды. Бул тууралуу ырчы Самара Каримова өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазды. Буга чейин аталган окуу жайдын кызматкерлери Каримованы окуу жайга киргизбей жатышкан. Самара Каримованын айланасындагы окуялар көпчүлүктүн көңүл чордонуна айланып баратат. Анын Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайга директор болуп дайындалышы талаш-тартыштарды жаратып жатат. Буга чейин мурдагы маданият министри Жамангулов Каримованын директор болуп дайындалышы мыйзамсыз жана тажрыйбасы жетишсиз деген жүйө менен кызматтан четтеткен. Бизде баягы директорлук болуу милдетинде дагы бир канча мыйзам түрүндө талаптар бар. Директор болуш үчүн кандай жолдорду басып өтүш керек, кандай тажрыйбасы болуш керек, жана кандай билими болуш керек. Ошол билимдерге да ал жерде төпкөлбөгөн көп нерселер бар эле. Ошонун негизинде мындай чечим чыгардык. Арадан 2 жыл өттү. Октябрь революциясынан кийин Каримова жаңы бийликтин тилин таап, мурдагы креслосын сот аркылуу кайтарып алды. Мына менин колумда биринчи ушул Садыр Нуркожоевичке рахмат. Ушул Садыр Нуркожоевди соттор адилеттүү мыйзам чыгарып, мени чындыгында ошондо мыйзамсыз Садыр Кожоев неме чыгып берди? Менин негизинде мыйзамсыз деп атасың. Каримованын кызматына тикелениши президенттин инаугурациясынан дагы тезделип жатат. Сот Самара Каримованын пайдасына 17 декабрда чечим чыгарып жатат. Мыйзам боюнча сот чечими 1 айдан кийин күчүнө кирет. Бирок маданият министрлиги 1 ай күтпөстөн Самара Каримованын кызмат ордун кайтарып бергени жатат. Бирок окуу жайдын кызматкерлери Каримованы киргизбей жатышат. Ошону деле билип коюшуң керек, кызым. Как певица ырдап жүрө берчи.
ырдап жүре берчи. Ты еще молодая, красивая. Просто тебе здесь не место, понимаешь? Я говорю не место, потому что у нее образования нету, Даража Мамалдоровна. Я сейчас, когда узнала, я опешила, понимаете? Я поздравляю, что она суд выиграла. Еще какой судья там сидел, я не знаю. Сейчас всех судей будут судить. Будут судить. Бир жумадан бери соцтармак колдонуучулары эки топко бөлүнүп, айрымдар Каримовага каршы пикир жазып жатса, айрымдар колдоп жатышат. Өзүнүн прогрессивдүү ойлору, активдүү жарандык позициясы менен таанымал журналист Сез Бишкектин жетекчиси Кудрет Тайчабаров, Ниязалы атындагы окуу жайдын жетекчиси Нурлан Каримов жумушсуз калса, Сез Бишкектен жумуш берем деп Фейсбугуна жазып чыкты. Эгерде Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайдын директору Нурлан Каримов жумушсуз калса, биз Сезден ошол айлыгына татыктуу жумуш таап бергенге сөз беребиз. 93 кесиптеши сыйлап, урматтап, ал үчүн туруп берген инсан жакшы адам, мыкты адис экенинен кабар берет. Андай адам жумушсуз калбаш керек. Креслого тырмышып жабышпаган адам гана таза иштеп бере алат. Ар бир адамдын ичинде хандык сезими жашайт. Ал сезим айрыкча чоң кызматка барганда ойгонот. Кудрет Тайчабаров кесиби жагынан таптакыр туура келбеген музыкалык кесиби бар адамга өндүрүш ишканасынан жумуш берем деп жатат. Эмне Сез Бишкекте музыкалык кесипке байланышкан кызмат орду барбы деген суроо жаралат. Айлыгы көп жумуш болсо, Сез Бишкекте 10 жылдан бери эмгек кылып, кызматтан көтөрүлөйүн деген жумушчулары кайда барат? Тайчабаров балким өзүнүн пикири, айкөлдүгүн көрсөтүп жатат. Бирок Сез Бишкектин ишине кесиби туура келбеген, каалаган адамы барып кызматка койгондой, ал Тайчабаровдун жеке ишканасы эмес. Белгилей кетсек, Сез Бишкектин мурдагы жетекчилери мыйзамсыз иштери үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышып, сотто сурак берип жатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 18 январда маалымат таратты. Анда активист Мелис Аспековдун экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеевке каршы көрсөтмө бергени фейк экендиги айтылган. Мекеме атайын жалган маалымат тараткандар мыйзамга ылайык кылмыш жообуна тартылаарын эскерткен. Буга чейин интернеттеги социалдык тармактарда жана айрым маалымат каражаттарында Аспековдун Жапыкеевке каршы көрсөтмө бергени тууралуу кабар тараган. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы Сыймык Жапыкеевди каралоо аракети жүрүп жатканын билдирди. Октябрь райондук прокуратурасы Бишкек мэриясына караштуу жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт ишканасынын жетекчилери мамлекетке 5 миллион 250 миң сомдон ашуун зыян келтиргенин аныктады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы маалымдады. Маалыматка ылайык, алар муну бухгалтериялык документтерди жасалмалоо менен ишке ашырышкан. Бул факты Жазык кодексинин 205 беренесинин 2 бөлүгү ишенип тапшырылган каражатты менчиктөө же мыйзамсыз коротуу менен бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, мындан тышкары аталган ишкананы текшерүү учурунда жетекчилик автоунаалардын тетиктерин сатып алууда мамлекетке зыян алып келген келишим түзүшкөнү аныкталган. Тендер учурунда бардык талаптарга жооп берген тараптардын сунушу четке кагылып, автобустарга тетик сатып алыш үчүн жалпы соммасы 7 миллион 278 миң 500 сомдук келишим түзүлгөн. Муну менен мамлекетке 1 миллион 285 миң 958 сом зыян келтирилген. Бул фактыда Жазык кодексинин 322 беренесинин 2 бөлүгү пайдасыз келишим түзүү менен бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки териштирүү башталган деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын Борбордук шайлоо комиссиясы 18 январда билдиргендей, бир катар добушканаларда президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумдун жыйынтыгы жараксыз деп табылды. Мындай чечимге добуш берүү, добуштарды саноо, жыйынтык чыгаруу убагындагы эреже бузуу себеп болгону айтылды. Баштапкы жыйынтыкка караганда 10 январда өткөн президенттик шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен Садыр Жапаров жараянга катышкандардын 79%дан ашык добушун алды. Адахан Мадумаров, Курсан Асанов өңдүү бир катар талапкерлер добуш берүүнүн жыйынтыгына макул эмес экенин билдиришкен.
Бир катар талапкерлер шайлоонун жыйынтыгын укуктук негизде талаша турганын, дагы бир бөлүгү Жапаровдун жеңишин тааный турганын жарыялашты. Бул ирет шайлоо менен референдумга шайлоочулардын 39%дан ашыгы гана катышты. Бүгін 18 январда Маданият министрі Нуржигет Кадырбеков, эстрада ырчылары Курал Чокоев жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пиримбердиев менен жолугушту. Министрликтин маалыматына караганда жолугушуу жылуу маанайда өткөн. Министр менен ырчылар жаңы муун арасынан мыкты таланттарды таап, кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытуу багытындагы долбоорлорду ишке ашыруу идеяларын талкуулашкан. Мындан тышкары фонограмма көйгөйүн чечүү, массалык маданиятка жарандардын кызыгуусун арттыруу боюнча дагы пикир алмашты. Андан сырткары Кайрат Пиримбердиев наамынан ажыратылбай турган болду. Комиссия министрликтин ырчынын наамынан ажыратуу арызын канааттандырган эмес. 18 январга карата Кыргызстанда дагы 69 кишиден коронавирус аныкталып, 3 киши Бишкекте көз жумду. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 83178 адамга жетти. Жалпы ооругандардын ичинен 79104 адам сакайда. Соңку бир күндө 110 киши сакайып чыкты. Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда 2020 жылы 18 мартта 3 адамдан аныкталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун расмий эсеби 1387 адамга жетти. Бир сутка ичинде COVID-19 катталган жаңы учурлардын аймактык көрсөткүчү илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына караганда 18 январда 967 адам ооруканада жатат. Алардын ичинен 40 адамдын абалы өтө оор, 244 оор, 499 орто оор абалда, 7 адамдын гана абалы канааттандырарлык. Башка бейтаптар үй шартында даарыланууда. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнөдө COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 18 январда 94,4 миллиондон ашты. Оорудан көз жумгандар 2 миллион 8 миңден көп. Ооруга кабылгандардын саны жагынан АКШ 1-чи орунда, андан кийин Индия 3-чү орунда, Бразилия турат. Баткендин Исфана шаарындагы Исхак Разаков атындагы аэропорт Бишкектен барган алгачкы учак каттамын кабыл алды. Бул тууралуу Манас эл аралык аба майданынан кабарлашты. 18 январда Бишкек Исфана Бишкек багыты боюнча каттамдар жанданды. Алгачкы каттам менен Бишкектен Исфанага 81 жүргүнчү учту. Исфанадан Бишкекке 105 адам келди. Бишкек Исфана Бишкек багыты боюнча каттамдарды Тезжет авиакомпаниясы аткарат. Ал жумасына бир жолу дүйшөмбү күндөрү учат. Учуунун узактыгы 1 саат 15 мүнөт. Мамлекеттик салык кызматы 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу кампаниясын баштады. Кезектеги декларациялык кампания 2 этапта өтөт. Үстүбүздөгү жылдын 1 мартына чейин атамекендик уюмдар, дыйкан жана фермердик чарбалар, өлкө аймагында ишмердигин жүргүзгөн чет өлкөлүк уюмдар бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга милдеттүү. Ал эми 1 апрелге чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, менчигинде салык салынуучу кыймылдуу транспорт жана кыймылсыз, батир жана үй мүлкү жана жер тилкеси, короо жайдан башкалары бар жеке жактар, ошондой эле дыйкан жана фермердик чарбалар бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга милдеттүү. 2020 жылдын 1 апрелине чейин 2019 жыл үчүн салык декларациясын берүүгө жетишпегендер 2021 жылдын 1 апрелине чейин 2019-2020 жыл үчүн 2 декларация тапшыра алышат. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.